ошол убакта жолдошум ала качып кеткен айылга, Боз Бешик, Жети Өгүздүн Боз Бешик деген айылына баргам. Ошол жакта жакшы эле турмуш куруп, жакшы эле жашап жүргөнбүз. 2 балабыз бар, 1 кыз, 1 балабыз бар. Ошол жактан авария болуп, аварияга ошол жактан кабылгам да. 2013 8-мартта катуу жол кырсыкка кабылып, ошондон басуу мүмкүнчүлүгүндөн айрылгам да. Турмушта эмнелер гана болбойт. 35 жаштагы Света Эсенгазиева ошол каргашалуу жол кырсыгынан кийин илдетин бир нече жыл кабыл ала алган эмес. Ошол убактары катуу стресстерге түштүм, оор операцияларды башынан өткөздүм. Басып жүрүп баспай калган эң жаман нерсе ошол экен да. Азыр кабыл албай жүргөн күндөрүм. Ошондон кийин 6 жыл жолдош менен чогуу жашадым, анан тилекке каршы эми баспай калгандан ал жалгыз бала болчу да. Ошондон неметтик. Экөө сүйлөшүп эле, 2 жолго түшүп эле, анан ал үйлөнүш керек. Жашоо деген ошондой экен да. Үйлөнүп азыр Кудайга шүгүр балдары бар, жашап атышат. Света жолдошу менен 2 ажырым жолго түшкөндөн кийин көп убакыт стрессте болгон. Бул учурда ага Теңдик коомдук бирикмеси кол сунган. Экөө сүйлөшүп неметкен менен баары все равно аябай катуу кыйын болот экен да. Аябай стресске түшүп, үйдө ыйлап эле жаттым. Анан ушундай равенство уюму бар экен деп бир тааныш эжем бар болчу. Ошол эже каяктасың деп чалып калды. Ошондон Бишкекке келгем десем, азыр ошол равенство как раз курстарды окутуп атат, келип көрбөйсүңбү деп сунуштап калды. Анан мен 2-3 жолу отказ бердим да, жок. Ал убакта мен жалгыз эле өзүм ушундай адам сезгем да. Мен өзүм алып барып келейин жүрдү. Анан барсак как раз маникюрдукун окутуп атыштыр, тырмак жазат неменикин үйрөтүп атыштыр. Анан кирсем эле бир 10 чактадай кыз отурушуптур. Анан кирип эле ошондо окуйсуңбу деп сурашты. Анан ооба деп көрүп көрөйүн дедим. Анан окудум. Каарманыбыз ал бирикмеден көп нерселерди үйрөнүп, жерлердеги майыптарга тренинг өткөрө баштаган. Билет алдык, Ошко барабыз деп, самолетко отуруп бардым Ошко. Анан Ошто бир жума көрүп, кыздырып, тренингтерди өтүп, сүйүнүп аябайчы, ушундай да болот экен, жашаш керек экен. Андан кийин келип Нарынга алып барышты, бир жума дагы тренинг. Анан ошентип атып эле ошо немеден чыгып кеттим. Кайгы капабай, стресстердин баарынан чыктым. Аябай катуу түшкөм. Ыйлап эле такыр мына жашоо бүткөндөй эле сезилген да. Андан кийин эле 2021 ошо центр ачылды. Көз карандысык жашоо деп аталат центрдин аты. Ошо майыптуулугу бар кыздар окушат да, балдар кыздар. Ар бир кыз башында 3 айдан окушчу. Азыр 6 айга өткөнбүз. Азыр тилекке каршы кичине центр суукка карата неме тараткан да, кыздарды мартта башталат деп атышат буюрса. Ошолор менен жашайм, чогуу турам. Центрда окутканда кыздарда жалаң үйүнөн чыкпаган, эч жакка барбаган, эч жакты көрбөгөн кыздар келет да бизге. Элементарный өздөрүнүн тырмактарын жуун албаган, карабак, ошонун баарын башынан баштап үйрөтөбүз. Азыр уже 40 кыздай бүтүп кетти го. Ошон центрде окушат, ошо тамга жазганды, фамилияларын, аттарын жазганды, кол койгонду. Эми көп мондай аябай үйрөтө албайсың, анткени умустун ясты аластар бат эле унутуп калат. Негизи бул ДЦП-дар деле үйрөнгөндө деле бат эле унутуп калат экен да. Кино театрларга алып барабыз. Кулинария студияларга алып барабыз, ошо кызыгып жасашсын, көрүшсүн деп. Сүрөт тартканга кыз тетиякта сүрөттөрдүн баарын ошо кыздар тартышкан. Ага чейинки кыздар. Анан ар бир сүрөттөрүн өздөрү алып кетишет. Мамаларына, папаларына подарка кылышат да. Ошентип жасырабыз. Кичинекей балдарды окуткандай эле. Вообще тамга таанышпайт, Б деп баарын үйрөтөбүз. Башынан баштап үйрөтүп жатат. Баарын. Ошондой кылабыз. Ушулардын баарын жазышат байкуштар, сүрөт тартышат. Бирок кээ бир кыздар аябай таланттуу кыздар бар. Бул жерде окуган кыздар бош убактысында бири-бири менен сырдашып жана обон созулардашат. Шаңга бөлүп барын күлгөнүң мени, билип жаман жолго баспагын. Ак телиңди таза бойдон сактагын. Адам бойдон калып өзгөрбөй, адал иштеп асыл ойдон качпагын. Кечир өткөндү, кечирген душман көпкөндү, көтөрүп алсыз чөккөндү, жардам бергин.
спорт менен ачылганы деле жакшы экен да, мисалы. Аябай жакшы да, аябай. Прям азыр кээ бир ата-энелер бар, күйөөсү таштап кеткен, ошо орукчан кызың бар деп атайын таштап кеткендер бар. Ошолорго аябай эле чоң жардам экен да. Бир эки эже бар, аябай чалып суранышат. Мейли ачылбаса деле, сокпосо деле кыздарым сенин жаныңда болсунчу, 3төн 4төн балдары бар. Аларга иштеш керек, квартира жашашат. Азыр эч кимге көз каранды эмесмин. Кудайга шүгүр, бир туугандарым бар, бирок бирөөнөн бир нерсе сурабайм. Же күйөөмө чалып тынчын албайм, акча бермин, жок калдан. Ал деле убагында кетирип атканда айткан, мен сени талага таштабайм, карайм депчи, бирок ал нерсенин эчтекеси болгон жок. Эми убактылуу сөздөр экен да ал нерсе. Анан өзүм баягы ушул уюмга кезип калып, өзүм менен өзүм азыр Кудайга шүгүр иштейм, зарплатамды алам, барчу жактардын баарына барам, эч жактан Эч кимден көз каранды эмесмин. Барам деген жагыма барам, кийем деген кийем, ичем деген ичем, алам деген ашып баратса туугандарыма берем. Бир туугандарым кошумча калбайм да аларданчы. Эми адам болгондон кийин качыш керек депчи. Каарманыбыз жумушунан тышкары спорт менен да машыгат. Света майып аравачандар арасында 1000 метр аралыкта жарышуу боюнча 1-орунду ээлеген. Жана кыздар арасында кол күрөштө республиканын чемпиону болгон. Азыркы учурда Света жогорку окуу жайда билим алып жатат. Азыр национальныйда окуйм, мугалимдикин 2-курсун быйыл. Онлайн окуйм. Үмүтсүздөргө үмүт тартуулаган Света каарманыбыздын ишине жана окуусуна ийгиликтерди каалайбыз.